Жакшы? Жокпу? Жок. Ким бул? Мен күйөө балам. Ким, Айбекпи? Айбек ким? Кандай жакшы? Эмне үнүң башкача? Жайчылыкпы? Ятта мас болуп, бирөө машинасы менен бир кишини сүзүп алган. Иә. Бир кишини сүзүп алган ятта. Өзүң жакшысыңбы? Жардам керек болуп атат. Өзүң жакшысыңбы? Керек болуп атат. Үйрөгүн учукпадагы. Айлайны берип, ушундан бери 30 миңден фото керек жатып, ага эптеп атат. Эдеке, жардам керек болуп атат. Өзүң жакшысыңбы? Жакшы. Ушул номерге отуруш керекпи? Бериңизчи. Ушул номерге отуруш керекпи? Ушуга, бериң. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Алло, Маха кандай? Кандайсыз, жакшыбы? Жакшысыңбы? Маха, Айбек менен байланышып атасың? Байланыштыңбы? Айбек үйдө? Жумуштан келди азыр эле. Эч жакка барган жокпу? Жок, жумуштан келди азыр үйдө. Душка кирип кетти. Эмне болду, жайчылыкпы? Ооба, мага эми эле Айбек менен авария болдум дегенден азыр 20 миң которгом да, ошол номерине чалсам өчүк болот. Айбек чалды эле. Ооба. Жок кой, жакшыраак эле турат. Айбектин телефону өзү эле турат азыр. Тиги 20 миң которумса авария болуп калды. Отуруп жиберди. Ооба, жаңы эле терминалга салып чыкпадымбы? Номери эле? Ооба. Эме алдап кетишкен жокпу? Оодага эле бара албайсызбы өзүңөр? Eski evde kaydettiniz, 10. kaydettiniz. Ne olacak etiniz Ece'ke? Замандын талабына ылайык азыркы учурда телефон алдамчылар да көп болуп жатат. Алсак 2021 жылдын 12 айында жалпы облус аймагында 10 факты катталып, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Ошондой эле үстү жылдын 2 айында 2 факты катталды. Алсак бул телефон алдамчылар ошол ар кандай жарандарга чалып, жакынкы бир туугандары, күйөө балдары, кыздары, келин уулдары ар кандай кырсыкка кабылып калгандыгы, ошол себептүү көп суммадагы акчаларды сунуштап, тезинен акча которусун мажбурлап жатат. Мындан тышкары социалдык тармактарда дагы алсак, Instagram, Алафодон дагы белгисиз номерлер чалып алып, ар кандай кылмыштарга кабылып калгандыгы боюнча да маалымат берип, жарандарыбызды алдоо максатында ар кандай акчаларды котортуп жаткандыгы белгилүү болуп жатат. Ошол себептүү урматтуу Нарын облусунун жарандары жана коноктору уюлдук телефонубузга кандайдыр бир белгисиз номерлерден SMS билдирүүлөр, жалган чалуулар болсо тезинен 102 номерине кайрылып, бизге билдирип коюңуздарды өтүнөбүз.